техникалык регламент деген бар. Бул регламент Аскар Акаевдин убагында эле бекитилген эмес. Булар Канаданын Национал штатынын техникалык регламенти менен Кыргызстанда иштеп келе жатышуу. Бул аябай чоң терс көрүнүш болуп эсептелет. ТОсу дагы жакшы бекитилген эмес. Анан алар келип орноткондон кийин фабриканы ошол еврей достор унутулуп калыптыр, алардын мындай көп расходтору эсепке келбей калыптыр деп туруп 165 миллион 600 миң долларга көтөрүп туруп, ошого Дастан Сарыбулов кол коюп, Акаев баш болуп барып майрамдашкан. Чогултуп жеп коюшкан да. Техникалык регламентти иштеп турганда да бул кайсы жак менен иштеп атат деп запрос кылып изилдесем жок экен. Анан биздин академия науктун президентине чейин жолугуп ким жасады эле, бизде институт бар да. Университет бар Толгин боюнча дагы деп. Анан эме кылсак Кыргызстандан вообще кабыл алынбаптыр, Кыргызстан өкмөтү бекитпептир анычы. Анан Канада кай жерде, Кыргызстан кай жерде. Бул Канада океандын деңгээлиндеги мамлекет болуп атат. Биздики бийик тоолуу. Тил жерде 4000 метр бийиктикте жумуштар жүрүп атат, 4200 метр бийиктикте. Анан бул борбордон канча алыстыкта, ал жерге кандай техникалар колдонулуп атат? Бул башында бекитилгенде да Кумтөр 1, Кумтөр 2 деген бар болчу. Кумтөр 2 деген бул техника менен, жанагы буровой метод менен баш керек болчу, жердин астындагы иштерди. А булар болсо селитраны алып келип, взрывчатка коюп туруп эле жардырып атпайбы? Миңдеген жылдар турган зоолордон жаракка кетип атат. Жанагы көчкүлөрдүн жүрүп атканы, жер көчкү келип басып атканы. Негизи Кумтөрдүн тарыхында 66 кыргыз жараны мертетти. Бул дүйнө кош айтышты да. 129 жараныбыз инвалид болуп калды. Башкасын айтпаганда. Аларга чеке жылтарлык эч кандай компенсация да төлөнгөн жок. Бай цианиттен башталып бүгүнкү күнгө чейинчи. Бүгүнкү күндө дагы мага кайрылгандар бар, ушул соттор иштеринен кандай өндүрүп алабыз өзүбүздүкүн депчи. Анан биз инвалидтер менен, анан жаман экология менен калып калган биз эмне чымын же мал бекенбиз да. Эмне үчүн бир эле жолу иш козголгон, баягы вертолет кулап 17 киши каза болгондочу. Андан кийин мисалы жөнөкөй ишканада бирөө чыгым болсо, сөзсүз иш козгоп баса калып аны деген жапканга чейин барат. А бул Кумтөргө эмне? Баары боло берет бекен да, мисалычы. Анан мына мурундагы жанагы борборлук карьердин түндүк жак бети урап кетип туруп биздин механикти басып калган. Аны издеген да эмес. Ошол жерде ондогон тонна запас алтындар басылган бойдон калды. Булар үстүңкү жагын эле алып атат дагы. Ал деген жана Кумтөр 2 дегенге бул чоң техникаларды алып келиш керек болчу. Спецтехникалар, алар кымбат турат. Андан кийин кишилерди окутуп үйрөтүп, ал кишилер деген иштеш керек болчу. Мисалы биз изилдеп жүргөндө, централды издеп барганда биз Невадага бардык. Ошол эле Роза Сакмова Отунбаева, ошо башка депутат эмелер болчу, өкмөт мүчөлөрү болчу. Ошол жерден көргөнбүз. Түз эле жерден экинчи 730 метр тереңдикке чейин жердин астына барып көргөнбүз. Андай жар же тоо ташы жок жерден деле жардырбай туруп алар ошо техниканы алып келип казуу жолу менен башкан да. А бизде мына ошон үчүн табигатка кандай таш боордук мамиле кылсак ошондой жооп берип атат. Эми азыр 2 жараныбыз жок болду мына. Түшүнүктүү болуп атат. Алардын тууган уруктарын жүрөгүнө сыздап атканы кандай? Эмне үчүн бул Кумтөрдүн жетекчилигин бирөө сурап койбойт? Анан эле эл аралык сот деп коркушат. Экология бузулуп атабы? Бузулуп атат. Мурунку жогорку кеңеш, мурунку президент Атамбаев баш болуп туруп мөңгүнү 1 тыйын төлөбөй туруп берип коюшту. 1 тыйын төлөтпөй. Байкуш кыргыз 5 сотук жерин сугарып алса, акчасын алып алат сугарган сугачы. Миллиондогон куб сууну алып атат дагы 1 тыйын төлөбөйт. Эмне үчүн? Эмне үчүн төлөтпөйт алар? Эмне үчүн биз эле ошондон коркобуз? Эмне үчүн эл аралык соттон коркобуз? Эгер биз ошол эле экология бузулган кишилер өлгөн боюнча соттоп туруп бул жерден жоопко тартып койсок, бир эл аралык сот эчтеке дебейт.